оң рульдүү унааларды ошо Кыргызстанга алып келгендечи анын эмнеси пайдалуу, сол рульдан эмнеси айырмаланат, артыкчылыктары кандай? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда оң рульдүү унаалар жүрөт. Өзүңүздөр көргөндөй эле ошол эле абхазский номер же армянский номер оң рульдүү алар Кыргызстанга каалагандай айдап жүрүшөт. Кыргызстанга растаможка акча төлөгөн эмес, налог төлөшпөйт, айып пулдарды төлөшпөйт, бирок каалагандай жүрүшөт Кыргызстандын биздин жерибизде. Эми эмне себептен биз ошол эле унааларды арзан баада түз Япониянын өзүнөн жана Кыргызстанга растаможка үчүн төлөп акчасын, жыл сайын налогун төлөп, айып пулду төлөп, өзүбүздүн кыргыз номер менен айдасак болбойт. Эмне үчүн биз башка мамлекеттин патриоту болушубуз керек. Жана ошондой эле оң рульдүү унааларга бериле турган болсо, мисалы үчүн 10 жылга кылып койсун. Акыркы 10 жылдан келип чыккан машиналарды баасы мурункудай эле арзандайт. Бүгүнкү күндө мына Фиттер 7-8 миң доллар турат. Стептер 11-12 миң доллар турат. Алардын баасы мурун 2 эсе арзан эле. Эмнесин андай кылсак болбойт. Оң рульдүү унааларды айдаса, жол коопсуздугу жаман утпайбы? Андай эмес. Оң рульдүү, сол рульдүү адамдын өзүнөн, айдоочунун өзүнүн ошо эрежелерди билүүсүнөн, опытынан. Ошон үчүн бул нерсени колдош керек, элге жеңил болуш керек. Элдин баары эле мына азыр көрүп атасыздар, Россиядан машинаны ташып атышат. Эски машиналар чирип калган, алардын же жанакындай подушка безопасности жок. Же болбосо алардын уже срогу өтүп кеткен, же өтө эле эски машиналар. Андан көрө Кыргызстанга ачыш керек. Биз эмне үчүн өзүбүздүн жерибизде, ЕСте турабыз дейт. Ошо 2015-жылы запрет болгон ЕС тамашасы кирген кезде. Эмне үчүн биз өзүбүздүн жерибизде, ошо Кыргызстандын ичинде эле айдайбыз. Биз аны Россияга чыгарып, же Казакстанга сатып, же ал жака эмес, карапайым калк үчүн эле ачып берип коюшун бул нерсе өтө элге бул керектүү. Сузап турган